Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Аллах Таалага өтө көптөгөн мактуулоо жана шүгүрлөр болсун. Жана сүйтүп пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Бүгүндөн тартып биз Кур'ан-ы Каримди жаттаса кандай пайда болот? Кур'ан-ы Карим жаттаган карынын даражасы кандай? Ошол туурасында сүйтүп пайгамбарыбыздын хадистерин айтып өтөбүз. Ан Анас радийаллаху анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Анас радийаллаху анху риваят кылган хадисте келет. Сүйтүп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: чындыгында Аллах Тааланын өзгөчө адамдары бар. Сахабалар сурашты: алар кимдер? О Аллахтын элчиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берди: алар Кур'ан элдери, Аллахтын жакын жана өзгөчө адамдары. Ахлул Кур'ан, Кур'ан элдери деген ким дегенде алымдар айтышат: хум хафазатухул амилуна бихи ва кафа бихада шарафан ан адафахумуллаху иля нафсихи. Кур'ан элдери дегени бул Кур'ан-ы Каримге амал кылган карылар. Аллах Таалам аларды өзүнүн адамдары дегени бул Кур'ан элдеринин шарапаты, даражасы эң бийик экендигине жетиштүү дейт.